Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz Kant şahrındayız. Улуттук kurama komandanın Abdüşata menen болгон oyunun көрүү үчүн келдик. Жана азыр артында Абдüşатанын оюнчулары oyun алдында даярданып атат. Бул жол менен 10 мүнөттөй калды. Бул жакта өзүңөр көргөндөй Абдüşатанын башка оюнчулары алыста Кыргызстандын улуттук курамасы машыгып жатат. Көрөлү кандай болот. Өтө кызыктуу болуш керек. Анткени алдыда бизде 3 улуттун кубогу деген турнир бар. Жана ошол мелдештерге даярдык жүрүүдө. Кыргызстан менен Абдüşатанын бүгүн жолдоштук оюнуна күбө болобуз. Oyun başladı. Биздин Yıldız Gülcigit Alıkulov жана Эрбол Атабаевдин да oyununa күбө болобуз бүгүн. Эрбол Атабаев 15 номер, жашыл формачан, Gülcigit 10 номер, вингер. Ушул эки футболчу чындыгында өтө техничный, чебер деп аталып жүрөт биздин кыргыз футболунда. Бүгүнкү оюнда ошол эки оюнчунун бир беттештеги жүрүштөрүн байкап көрөбүз. Кыргызстан курамасы азыр стандартына алды. Аткарат. Gülcigit Alıkulov көтөрүүдө. Жок. Жок азыр. Гол жок. Gülcigit'in ар жагында Эрбол. Gülcigit, Эрбол, Атабаев. Топты жоготtu Абдüşata. Сборный, то есть. Опасно, опасно, опасно. Козубаев. Ох. Чыгарылды. Азырынча кандайдыр бир артыкчылык байкалган жок. Абдüşata тарабынан дагы, Кыргызстан курамасы тарабынан дагы. Бирок Абдüşata жакшы чабуулдарды уюштурганга аракет кылып атат да. Ей, базар жок. Эрбол артты көздөй пас берди.
Kontra-ataka. Kontra-ataka. Farhat toptu жоғотуп aldı, бирок кандан арганда болот. Абдышатада мүмкүнчүлүк. Жакшы, жок, бирок албай калды. Гүлжигиттин сол канаттан кирип барысын көрбөйбүз азыр. Артка берүүнү туура көрдү. Опа, Гүлжигит. Нарушение. Жакшы. Талаага өтө жакын турам. Айрым учурларда футболчулар менен чогуу жүргөндөй эле сезилип атат да. Эрбол артты көздөй. Абдышатанын чабуулу үзүлдү. Гүлжигитке пас жетпей калды. Козубаев. Гүлжигит өзүнүн стилинде баратат жана пас андан ары жок, гол эмес. Эрбол сурап атат. Бирок талан ортосу менен Абдышата көп ойнобой аткандай да. Көбүнчө сол канат менен кирип барууга аракет жасап атат. Бирок анысында азырынча майнап жок. Мусабеков. Жакшы баратат. Чыгарып берди. Гүлжигит алдыга көтөрөт. Жакшы жана. Жок. Тебе турган эч ким жок аякта. Мурзаев күрөштү, топту тартып алды. Опасно, Гүлжигит. Жок, нарушение жок деп эсептеди. Турсунали Рустамов бүгүн капитан болуп чыгыптыр. Мурзаев жок экен, кечиресиздер. Алыстан Мурзаев көрүндү эле. Зрение да аябай бүркүткүндөй эмес. Гүлжигит жакшы өттү. Гүлжигиттин жанында азыр Эрболду да байкап тургула. Жига. Турсунали. Жок. Эрбол. Эрбол. Тарттырып жиберди азыр. Жана! Гол жок. Өтө жакшы тепти эле, бирок дарбазачынын дал өзүнө болуп калды. Угловой Гүлжигит көтөргөн жөнөдү. Гейлатат. Жок. Ох, алдырган жок Жига.
Ey. Бүгін Атай Жұмашев өзінің клубына қарсы ойнап отады. Абдышатаға қарсы. Смотри, еще меняется. Оставь, Эрбол, оставь. İlip koydu. Эрбол мен Гүлжігіт. Екеуі балким келечекте Қырғызстандың құрамасын сүйрей тұрған боксшылар. Екеуі бірге деген емес, Гүлжігіт азыр эле сүйрей баштады, салымын қоша баштады. Аут болып қалды. Контратака. Қандай болып қалды? Гүлжігіт бар жанында. Кетелек. Жақсы чұрқады, жақсы. Пас біраз. Тақ емес, бірақ Гүлжігітке берілген пастағы тақ емес болып қалды. Гүлжігіт жауық қазірінше. Бергенге жол жоқ болды. Пойыз жолдан түштің бі? Пенальти, ё-моё. Гүлжігіт Талықулов азыр пенальти тет. Гол! Жергілікті көрермандар бұл қойылған пенальтиге біраз наразы. Улуттук курама ойынчылары анча деле кубанган жок. Есеп 1-0. Бүгүнкү голдун автору. Жакшы. Az kaldı. Эрбол көтөрүп берет бурчтан. Головой. И лайнсмен
Аксайтты карап атат, аябай берилип. Стандарттык абал жана Эрболдун алдын Гүлжигит тосуп атат. Жакшы баратат жана. Жок, вратарь жакшы. Отбор. Ей. Буга чейин Эрбол көтөргөн, азыр бурчтан Алкулов көтөрөт. Сборныйга Эрбол ойноп калса, кимси көтөрөт? Ошол суроондагы ойлоп комментарий жазып койгула. Абдышата Кыргызстан оюну жыйынтыкталды. Кыргызстан 1-0-гө Абдышатаны жеңип алды. To have them ready, so you must also think in benefit of everybody. Not why I change, why this. Because team is not one player or 11 players. Team is 22 players. One player not make many minutes and then play. So this is important. And most important is coming. Now we have 3 points. Биздин жаныбызда Фаркат Мусабеков. Бүгүнкү оюн кандай болду? Негизи эле кандай жүрдү? Бүгүнкү оюн кандай десем, биринчиден көп балдар биринчи жаңыдан келип улуттук курама команда биринчи түшкөндөр болду. Анан бири-бирибиз менен кандай десем, оюнда түшүнүш максатында эме оюн болду дейм да. Бири-бирибиз менен кандай ачылабыз, кандай жүгүрөбүз деген ойлор болду. Буюрса жакшы эле оюн болду. Абдышатанын балдары деле жакшы, малатсы. Буюрсунда экисинде аракет кылабыз. Уже экисинде уже башкача оюн болот. Анан улуттук кураманын даярдыгын ошол 3 оюндун алдында 10 балдан канча балга баалайсың? Даярдыгын 10 балга эле айтам, 10 бал даярдап. Буюрса биринчи орунду алганга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Биринчи орунду буюрса алабыз. Рахмат. Мирбек Ахматалиевдин бүгүнкү оюн боюнча пикирин угуп көрөлү. Мирбек, оюн кандай болду? Сен кандай бааладың? Негизи эле оюнуңар жүрдүбү, жүргөн жокпу? Оюн боюнча айтсам, биз акыркы оюндан кийин 1-3 күн эс алып, анан 2-3 күндө даярданып калдык. Биринчи тайм боюнча айта турган болсом, биз эми системалуу ойноп аттык, установка экинчи зонада соперникти экинчи зонада стрич эте түшүрүш керек болчу да. Анан кичине топту берип, биринчи таймда соперник Кыргызстан аябай жакшы ойноду. Анан экинчи тайм боюнча айтсам, эми экинчи тайм өзүңөр көргөндөй эле контроль, оюнду биз контролдоп калдык да, просто моменттер болду, киргизе албай калдык, бирок именно экинчи тайм боюнча оюн биздики эле болду да. Сага анча-мынча учурларда пас бербей жаткандай болду. Ошолда. Мен билбейм, менде деле бүгүн 2-3 момент болду, 2-3 момент депсем киргизе алган жокмун. Мен деле жаап атышты да, билишет да, по-любому оң бутумду тосушуп, бирок ошентсе да бүгүн баарыбызга эле керек оюн болчу да, мындай игровой тонуста болуш үчүн аларга да бизге да булар даярданып жатат. Жакшы оюн болду. Келечекте Кыргызстандын улуттук курамасына ойнойм деген кандайдыр бир максаттар
ой тилектер бар болсо керек. эми ар кайсы футболист болот да ошо аракет кылып атабыз, бирок биздин эме жака карабай жатат. Алардын решениясы биз эчтеке дей албайбыз, тренер за результат жооп берет дегендей. Оюнду көрсөтө бериш керек. Оюнду көрсөтө бериш керек. Чыкырса ойнойбуз да, мамлекет үчүн ким ойнобойт? Ойнобойт, баарысы ойнобуз келет. Чоң рахмат. Ийгилик.